Урматтуу элим, жерим, Кыргызстаным, силерге кайрылам. Колдооңорго миң мертеден рахмат. Рахмат достор, ойгоңгула. Бул биздин келечек, бул деген балдардын келечеги. Эртең балдарга эмне деп жооп бересиңер? Балдарыбыз каякта окуйт? Ушундай билимди окуйбу? Ушундай балдарыбызда маңкурт болобу? Кыргыз эл, биз маңкурт эл эмеспиз. Бизди могу саясатчылар маңкурт кылды. Достор, баарын айтып берейин. Силер только мага мен алкаш, наркоман эме дебей, бизди калмактабай тургулачы, баарыңар бир точкага ургулачы, бир эле точка, мына бир эле точкага уруп туралчы. Мына Канат Хасанов айтып атат, Максат Мамутканов, Аскат Осмонов дагы жүздөгөн Кыргызстанда блогерлер чыгып айтып атышат. Мындай телефонун коюп алып. Урматтуу элим, жерим, биз шорду эл кылып коюшту. Бизди деген ушул СССРден СССР кулаганда эле Акаев келди. Ушу Акаев эчтеге бок билбеген бир академик, бул бир физик келди дагы. Келгенде ушу Жумалиев, Муралиев деген угуп алсаңар, Жумалиев, Муралиевтер булардын завсклаты болду да. Ой, бүт сатышты, бүт. Ушул коррупцияны Акаев ушундайынан коррупционный эме түзүп кетти. Ушул Кыргызстанды Акаев эле бир 5 жолу конституциясын изнасиловал, грубо говорить. Ушул конституцияда биздин укугубуз такыр корголбой келет. Урматтуу достор, силерге бир кайрылып коеюн. Мына ушул, давайте только по коррупции. Азыр Жумалиевдин түгүнө жетелик. Жумалиев, Муралиев, жанакы мен Facebook страничкамда карагыла, кимдин сүрөттөрү турат. Баарын айтпай эле коеюн. Мисалы Сарпашев Жумалиевден эч бир кем алышпаган киши. Бул Сарпашев деген Майрам Акаеванын Тойчубек Касымов деген Жолчубек деп коет. Ошол эмеге дагы чолпондого эме сала коюп Жолчубек болуп калган. Ошонун күйөө баласы. Анан бул министр болду, эмне гана болгон жок. Мына жана Сарпашев жөнүндө айттым. Бүт паспорттун ичинде кыргыз деген графаны, орус деген улуттук графаны алып салышты, сатканга жеңил экен. Ошонун маалында 1000 деген паспорт сатылып кетти деп Instagram, Facebooktарда жүрдү эле. Ким эмне болду? Эчтеке болгон жок. Булардын баарын жүздөн үйү бар ушундай миллиардерлер. Сарпашев миллиардер, Шадиев миллиардер, Муралиев миллиардер. Ушулардын баарын талкалайлы достор, бир бололук достор. Азыр баарын айтып берем. Мисалы баягы күнү Райым жөнүндө айтып берейин. Мына Райым дейт. Эмне эле сыймык сен Райымды айтпайсың дейт. Эмне эле Райымды айтпайсың дейт. Мен Райымга айтмак турмак эки жолу Волконскийлердин эмесине баргам. Митингине барып катышканбыз, балдар болуп, ушул эле балдар болуп катышып келгенбиз барып эки жолу. Мен эмнеге Райымды айтпайсың дейт. Райымды менден жакшы Али Токтохунов айтып атат. Ошо Али Токтохуновго жардам бергиле. Ушундай эле Райым десеңер. Райымды мен Али Токтохуновдон жакшы билбейм. Билген киши целый Азаттык, Клуб КЖ эмелер айтат. Ошолор айта берсин. Мен эчтеке мындай билем, $700 миллион вывод болгонун билем. Ушундай эле билем, силердей эле билем. Райым жөнүндө мен мындан бир жарым жыл мурун айткам, личный страничкама карагыла. Райымды токтоткула достор. Азыр мындайда мен Райымдын кишиси эмесмин, Бакиевдин кишиси эмесмин, Келдибековдун кишиси эмесмин. Мисалы мына Келдибеков, силердин оюңарга койсо, Келдибеков символ коррупция. Эгерде ушуну толук жакшы текшерип келсе, наоборот грамота бергенге туура келип калат достор. Просто булар жаман киши деп коюшкан, ошонун жаман киши болуп калышкан, бүттү. Бул кара пиар кетет. Мен эч кимдин кишиси эмес, мен артында эч ким турбай эле. Мен артында чоң казактын идеологиясы турат. Болгону партияда турбайт, кыймылда турбайт, чоң казактын идеологиясы турат. Батырлар ойгонгула, чоң казакка аттангыла. Достор, Ратбек Санатбаев жөнүндө айтып берейин. Эмне эле Ратбек деп? Бул коррупциянын илдетинен өлгөн бала. Ратбек Санатбаев өзү бронзовый призер, көп да
чемпион мирада болду окшойт па, молодежи бүт баары болду. Бул Ратбек менен бир 5-6 жолу сүйлөшүп, чай ичип, көп мындай момент болгон да. Ал да спортсмен, мен да спортсмен. Анан бул Ратбек эмне болуп өлдү, айтып берейин. Бул жанакы 2005-жылы революция болот. Революциядан кийин Берме Такаева бир жумадан учуп келип туруп, миллиардный капиталды ушуга жаздыртып коюптур. Ратбекке миллиардный акция бар, тигинин акциясы, мунун акциясы, недвижимое имущество, бир жумада эмнеге эмеси жетсе 1 миллиард долларга чейин эмесин ошол Ратбектерге эметип салган, может өзүнө жазганбы, жаздырып салган дейт ошол. Силерди эч ким тийбейт, силер деген Кыргызстандын сүймөнчүлүгүсүңөр деп. Анан кийин ушул Ратбекте миллиардный состояние бар экенин билип, мафия ал кезде тигинин мафиясы, мунун мафия көп деме, мен бирөөнү айта албайм. Ошол муну талашып, акчасын талашып, анан өлтүрүп салышкан аягында. Ратбекти Рысбекке шылтап атышпайбы? Ал МОК болуш үчүн МОК деген болгондо ошондо Международный олимпийский комитет ошону талашканда ошондо өлтүрүп салган, өлтүрбөйт. Ратбекти пошел вон деп койсо эле кетип калмак Рысбекчи. Рысбек пошел, барай деп койсо эле кетип калат. Рысбек менен ал кезде эч ким тирешчилик эмес. Ошол Ратбекке ошондо жаздырып салып, эмнеге айттым бул убийствону? Это все из-за коррупции. Акаевых Ратбек өлүп атат. Анан могу фейктер жүрөт. Айланайын, уялбайсыңарбы? Фейктер. Мен бирөөнөн $1 алган эмесмин деп 5-чи жолу айтылып атам. За границага барсам, пунктөрдө иштечүмүн, бир $10.000 чейин алган күндөр болду айына. Анан ошонун баарын мен дүйнө чолканды билбейм. Могу квартирада турам ушуну мен. Анан бир 50 мамлекет көрүп, ошо пунктөрдүн акчасына көрүп салгам чыгып. Азыр бизнесимде жок, эчтекем жок. Мен үйдө китеп окуп эле отурам. Бир 5-6 жыл болду. Досторум деле билет. Анан өкмөткө айтпайсың дейт. Силерден биринчи жолу көрөт да Гончо. Мен өкмөттү мыкка калбайт деп эле келтам. Мыкка калбаган өкмөт эми Мухамметова кетсеңиз. Маяктан азыр уже технический өкмөт келип, мына Сооронбай Шарипович, сизге деле кайрылабыз. Технический өкмөт келип, профессионал бир 10 бала келсе оңдоп коет. Кереги жок, 56 министерствонун, жогорку кеңештин баарын керек 10 бала оңдоп коет. Татынакай 3 айда оңдоп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Прокуратураны ишенсеңер, айтам, 3 айда $1 миллиард нал койдуруп турам. Мен соттошпой эле, моттошпой эле, барып туруп эле, текшерип туруп эле, комиссия түзбөй эле. Бир 50 олигарх камалмакта. Достор, силер биз олигарх, дракондорго туруп алдык. Катуу туруп алдык. Дракон бул миллиардерлер, силер түшүнүп атасыңар? Миллионер деген чепуха. 1000 миллионер чогулса 999 миллион миллионер чогулса 1 миллиардер болот. Анан достор, биз деген бир нерсеге келелик, ойду баарын эметелик. Мына канча кишилер айтып атат, карагылачы, эч кимди укпагыла. Мисалы, Асхат Осмонов айтып атат. Мына туура замечание. Могу бир болгочу, бир бол партияга айтып атат. Бүт олигархический болуп кетти дейт. Ай, өзүңүз канча премьер-министр чогулдум, Чудинов, бүт бар дейм силердечи. Акылбек Жапаров, Мыктыбек Абдылдаев биринчи из вас, биринчи турат. Бүт вождь каравана, олигархов первый стоит. Мыктыбек Юсупович. Мен аны олигарх дебейм, акчасы деле андай эмес, просто айтам да, ушу уятта. Анан достор, бир нерсеге келелик. Ушуну ким билсе, Инстаграмга жөнөткүлөт, тияка жөнөткүлөт, бияка жөнөткүлөт, баарына жөнөтүп салла. Эл ойгонсоңор, мен до конца айтып берем, оозуңар ачылып эле отуруп калат. Мен эч жака чыкпайм. Мени балдар Асхат Осмонов бүт бар запретили, эчке чыкпай деп. Бүт бар запретили, эчке чыкпайм мен. Уш жерден эле туруп силер таламар до конца прокурорский работник катары. Прокуратура деген забота деп которулат. Мен силерге накта прокуратураны көрсөтүп берейин. Иштебей эле. Силер туура түшүнсөңөр, достор, мени чукуп эмне кыласыңар? Мен достатка өскөн баламын, эч жерде эчтеке жеген эмесмин. Мен да ушинтип атып прокуратураны куушкан. Эмне мурун прокуратура жүргөндө айтпайсың дейт. Мен рядовой болчумун, аны Байтемир деген олигарх бар. Ибраев Байтемир Карпекович деген мен жакшы билем. Кандай эле, азыр кандай экенин билем. Ошол олигарх генпрокурорго, олигарх ушу канча бүт генпрокурорун бар бизде олигархтар. Ошолорго
суроо бергиле, Турсункуловдон бөлөгү. Ошолорго суроо бергиле баарына. Бүт баарына ошолорго суроо бергиле, бүт ошолор олигархтар. Достор, бөлүшүп койгула, бөлүшүп. Биз деген жаркын жашоодо жашагандар келеби? Бөлүшүп койгула, достор. Что это вам эме? Анан жанакындай сүйлөгүлө, Асхат Осмоновдой, моулар акмак эме деп айткыла. Биринчи Жумалиевди до конца бүтүрөлүк. Азыр Канат Хасанов, Максат Мамыков, Чоң Азат кыймылынын юристтери жазып атат арыз. Ошол жака барып кол койгула. Чоң Азаттын азыр эмесин жазып коем. Могу ботанический садтан өткөндө эле, могу Горькийде, Белинскийден кийин ботанический садтан өткөндөн кийин бир Мира деген эме турат. Мира деген китайский ресторан. Ошонун артынан Новосибирская 28 беле ошондой. Ошол жака баргыла, ээрчип алып баргыла. Биз деген бир турбасак качан турабыз? Азыр турбасак качан турабыз? Азыр деген мисалы ген прокурордун ордунда болсом, мен бүт баарына флажок коюп коймокмун. Бүт ушу 30 эменин бүт баарына флажок коюп, эч кимисин качырбай, анан баарын камаш керек эле. Баарын камасак Кытайдын карызынан, бүт Россиянын баарына 4-5 айда эле утулуп коебуз. Калган акчалардыкын чогултса, экономика дуулдап кетет. Эч кимден сурабай, бул олигархтарга рахмат деп коюш, ушунун баарын сактап бергениңерге рахмат. Эми бүт эл алдык деп коюшубуз керек. Достор, силер деген мындай жамандай бербегиле. Фейсбукка деген бир хернянын баарын чыгарбагылачы, пирожкиңерди коюп, гүлүңөрдү коюп, мынтпей. Азыр деген коррупция менен күрөшчү мал. Барыңар чоң казакка аттангыла. Могу жанакы за эме деп, за поддержку Жумалиева дегендер бар, ошонун баарын өчүргүлө, достор, өчүргүлө баарын. Силер туруп берсеңер, мага Жумалиев канча жолу эмелерин жөнөттү. Телефондорун угузуп коем керек болсо, канча жолу айланайын, сыймык эле тишпесинчи, болду, мен эчтеке сотко бербейм. Мен сотко бергиле, до конца калчылдатабыз силерди. Акылбек Жапаров, сиз дагы ваш очередь. Жумалиевди айттым. Муралиев, ждите нас, чоң казакта, ждите. Шадиев, акмаксың, сволочсың, 2 миллиард долларын урдап алып Кыргызстандан качып кетти. Ушу Шадиевди каргагыла, достор, каргабай бергиле. Судебный решение да бар, бүт баары бар. Анан таможняда Адамкул деген бар. Ошону да каргагыла, ушулар ушунун баарын жешкен. Ошол Адамкул, Райым миллионду миллион кылган Адамкулду Адамкул кылган Атамбаев. Ушул бүт баары Атамбаев менен Акаев, бул эки балия болгон Кыргызстанда. Бирөө Акаев, бирөө Атамбаев. Атамбаев ушунун баарын өлтүргөн, ушу бүт водителине 7 жыл башкарткан. Бүт телохранителин баары эметкен. Ай, тетиги Атамбаев өлтүргөн. Ну, мейли Атамбаевга тишпегиле. Азыр эм лежачего не бьют. Тишпегиле. Просто түшүндүрүп койдум силерге. Достор, мен эмне прокурор турганда менден сурабагыла, мен рядовой болгом, рядовой следователь по особо важным делам. Менде өзүмдө канча иш бар, андан колум бошотчу эмес. Силер ушу бүт генеральный прокурордон сурагыла. Бүт мына азыр айттым. Эменин түгүнө жетелик ушул. Канча кишинин атасын атасам, ушунун түгүнө жетебиз, Кудай буйрса, достор. Давайте, держитесь. Не падайте духом. Мисалы, коррупция үчүн көрүңөрбү? Ратбекке окшогон балдар өлүп кетет. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн биз дагы башыбызды мындай койдук. Эртең атып кетсе таң калбагыла. Ошон үчүн баарыңар тургула. Сотко берем деп, элди берсин сотко. Баарыбыз туруп өпкөсүн үзөлүп. Анан могу өкмөт тууралуу айтып кетебиз. Өкмөт өтө шалаак иштеп атасыңар. Мухаммедова, сиз менеджер эмессиз да, мен сизди абдан жакшы билем го. Бошотуңуз орнуңузду. Сооронбай Шариповичти уят кылдыңыз. 3 жылдан бери бир мыкка калган жоксуз. 1 миллион доллар, 10 миллион доллардын инвестициясын алып келе албай койдуңар. Мирзиёев, Аксакал ошол кезде 250-300 миллиард доллардын инвестициясына кол коюшуп келди. Мирзиёев Аксакалга дагы аябай соболезнование айтабыз. Канча киши өлүп кетти, канча киши суусуз калды. Достор, мо кырсыктан
Кудай сактасын, айтат, бириккиле, баарыңар бириккиле. Чоң Азат деген идеология, Манас атабыздын түзгөн Чоң Азатына бириккиле. Ушунун баарын ким колунан келсе WhatsApp'тан жымайт этип туруп ыргытыгыле, YouTube'га чыгаргыла, телевиденияга чыгаргыла, тияка чыгаргыла, бияка чыгаргыла. Давайте, достор.